Туғандар, бүгін біз сіздерге қозғочқыларды көрсөтөбүз. Бұл қозғочқылар сатылат. Линиясы менен қойондай сулуу қозылар, эликтей башы тик көтөрүлгөн қозылар. Линиясы да күчтүү линия экен. Линиясын айтам, азыр таң каласыздар. Мыногу Герместин бир туугандары экен. Атасы булар Герместин атасынын балдары экен туугандар. 8 жаштагы рослый кочкор экен. Жашы чоң кочкор. Гермес деген кочкорду билесиздерби? 18 000 долларга сатып алып, койлорго бир кой эле өлүп калып, көптөр суктанды эле го. Күчтүү кочкор экен деп Гермес. Ошо Герместин атасынын балдары экен муногу. Чекедеги экөө окшош болуп турат го. Светлый, щетка жүнү менен турган муногу экөө берки чекеде мына. Мени карап аткан ушул козулар туугандар. Герместин бир туугандары сатыкка коюлду. Булар аз Карабалта шаар тарапка жакынкы бир айылда турат. Өзүңүздөр чал дареги сурайсыздар. Кызыккандар болсо чалыңыздар. Мына чекедеги болсо Кораблевский линия экен. Мына ушул 3 коз сатыкка коюлду. Дагы бар жок коз? Дагы экөө. Канча? Дагы экөө бар экен. Мына көрүп алыңыздар. Герместин бир туугандары. Атасы 8 жаштагы чоң кочкор экен. Чоң кочкорлор эми дающий болот, билесиз. Күчтүү болот алар. Мына 2 коз кочкор. Бааларын айталы. Герместин балдары канчадан болот ошондо? 65 000 сойыз. 65 000 сомдон экен. 2 чекеде. Ортодогучу? 45 000 сойыз. Ортодогу 45 000 сом. Булар 65 000 сомдон экен. Герместин бир туугандары ушундай баалантыр. 65 000 сомдон. Дагы 2 баш чыгат экен. Буларды камап коюп анан кийин көрсөтөбүз. Жактыргандар болсо дароо чаласыздар. Азыр артынан да бир көрүп коюңуздар. Кулактары, куйруктары, өңдөрү өтө сүйкүмдүү экен да, байкадыңыздар. Кезекте 2 кочкор. Ачыгын айтканда булар күчтүү деш керек. Мыногу бульдозердин небереси экен. Мыногу болсо щеткажын жалтыраган. Бул дагы жанакы 2 коз кочкор чыкты эле го, Герместин бир туугандары. Бул дагы Герместин атасынын баласы экен. Үчөө бир короодуку. То есть муну өзүнчө бөлүп чыгарды. Муну куйруктары, жүнүнүн тазалыгы, аркы тараптан гарбаносу өтө күчтүү экен. Ошол үчүн муну өзүнчө бөлүп калтырды. Мына. А бул бульдозерин берет. Прям туруш, стойка, аркаңгы эмеси мындай талтайып турганын көрдүңүздөр. Сан аяктары кең. Прям бульдозер да мына сан аягын талтайып турушун көрдүңүздөр. Талтайып турат. А мунун көкүрөктөрүн көрүп алыңыздар. Жүнүнүн тазалыгы, гарбанос өтө мощный. Азыр бир аз качты туугандар эми. Бул кочкорлордун параметрлерин көрүп алыңыздар. Бааларын да айтайын. Булардын баалары 75 000 сомдон экен. 75 000 сомдон. Бул примерно долларга 850 долларын төгүрөк болот. Ну өзүңүздөр кочкорлорду бир четтен көрүп атасыздар. 5 кочкор сатыкка чыкты. Карабалтага жакын жерде ээсине чалып сурап, баарлашып сүйлөшө бересиздер. Экран астындагы номерлерге чалып байланышыңыздар. 5 кочкор сатыкка коюлду. Тиги үчөөгө караганда булардын бойлору дагы экстерьерлери да чоң, бөлүп чыгарган үчүн билинбей атса керек, бирок бирге чыгарганда булар өтө эле чоң тиги үчөөнү. О, бульдозердин эң мага жаккан жери стойкалары монда турган. Эң мени таң калтырган арты өтө кеңдиги таң калтырды. Ушу кочкор менимче өтө висячий кочкор болсо керек деп ойлоп калдым. Чалып байланыша бериңиздер. Мүнөзү дагы чатак кочкор экен, өтө элечи.